Манас эпосу менен Айтматовдун байланышы тууралуу Манас эпосу жана Айтматовдун мурастары улуттук дөөлөттөрдүн негизи аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ага өлкөнүн окумуштуу академиктеринен тышкары Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия сыяктуу түрк мамлекеттеринин илимий ишмерлери онлайн катышып баяндама жасашты. Манас дүйнөдөгү эң узун эпостордун бири. Манасчы Саякбай Каралаевдин жазылып алынган эпостун 3 бөлүмүнүн жалпы көлөмү 500.553 сапыр. Бул көлөм гректердин Илиадасы менен Одиссеясын бирге кошкондогу көлөмүнөн 20 эсе көп. Манастын ошол эле бир варианты илимде узак убакыт эң көлөмдүү эпос эсептелип келген Индия элдеринин Махабхаратасынан 2,5 эсе чоң. Бүгүн илимге Манас эпосунун түрдүү көлөмдөгү 70ге жакын варианты белгилүү. Чыгарманын илимге белгисиз тексттерин эл арасында иликтеп таап изилдөө иштери улантылууда. Манас эпосу Чыңгыз Айтматовдун жан дүйнөсүнө балалык мезгилде эле сиңген. Айтматов менен Манастын байланышын негизинен эки багытта кароого болот. Биринчиси Манас эпосуна Айтматовдун чыгармачылыгында кайрылышы, экинчиси жазуучунун Манас эпосун пропагандалашы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 200ге жакын тилине которулуп, жер шарынын 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашык нуска менен басылып чыккан. Бул улуттун наркы. Көп түрк дүйнөсүндөгү окумуштуулар айтып атпайбы? Бул кыргыз улутунун канына сиңген өзүнүн конституциясы бар турбайбы деп. Бул жерде экологиялык мамилелер, бул жерде мамлекеттик түзүлүш тууралуу ички социалдык мамилелердин баары тең Манас эпосунан кеңири чагылдырылган, анын башаттары чагылдырылган. Мына Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовдун тыгыз байланышы, улуттук дөөлөт катары бааланышы биздин жаштарыбыз үчүн, өнүгүшүбүз үчүн, идеологиясынын бекемделиши үчүн, улуттук наркты, салтты, ынтымакты дайыма бийик туу тутуп, элге жайылтууда ушундай иш-чаранын өтүшү өтө маанилүү деп эсептейм. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленген болчу да. Мына ошондон кийин экинчи бир улуу бир иш-чаранын бири ушул болуп атат деп ойлойм. Себеби бүгүнкү өтүп аткан конференциянын мааниси бул Манас эпосунун улуттук идеология менен байланышы жөнүндөгү. Анан экинчи бир маселе бул Айтматовдун Манас эпосуна болгон мамилеси жөнүндө маселелер азыр көтөрүлүп, козголуп, ошо жөнүндө айтылып атат.